Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, Кыргыз Республикасынын конституциясы алып кирилсин. Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси, Кыргыз Республикасынын президентинин штандарты алып кирилсин. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасы Шайылдабекова Нуржан Кармабековна. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын чечими. 2017 жылдын 15 октябрындагы Кыргыз Республикасынын президентин шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2017 жылдын 30 октябрындагы номер 526 токтому. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы токтом кылат. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2017 жылдын 30 октябрындагы протоколу бекитилсин. Аталган протоколдун негизинде 2017 жылдын 15 октябрында Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо өттү деп табылсын. 920.620 же 54,22% добуштуу. Башкача айтканда шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын
добуштарынын жарымынан көбүн алган Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталсын. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жээнбеков Сооронбай Шариповичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу ырастама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана стандарты тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришүү аземи башталууда. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович ант берет. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү. Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын президентинин стандарты.
Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти. Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришүү сөзү. Урматтуу мекендештерим, урматтуу Алмазбек Шарсенович, ардактуу коноктор, тагдыры чечер учурда өткөн шайлоодо көп улуттуу кутман журтубуз дагы бир ирет кемеңгердигин, акылмандыгын, көрөгөчтүгүн көрсөттү. Каарман калкыбыз тынчтыкты, биримдикти, көз карандысыздыкты, улуттун намысын бийик койду. Башкы дөөлөт катары тандады. Өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн көрсөткөн колдооңуздарга, урматтуу мекендештерим, чын дилимден ыраазычылык билдирем. Кылым карыткан кыргыз журтунда эзелтен бийликтин ээси эл болгон. Кыргыздар үчүн эркиндиктен жогору эч нерсе жок. Адилетсиз башкарууга биз эч качан баш ийген эмеспиз. Кыргыздар адилеттүүлүк үчүн өмүрүн берген. Аксы окуясында 2010 жылдын 7 апрелинде буга дүйнө күбө болду. Мени кыргыз кылып, кыргыз жараны кылып жараткан Алла Таалага чексиз ыраазымын. Кыргыз элинен айланса болот. Ата журтумдун, элимдин алдында башымды ийип таазим этем. Кымбаттуу кыргызстандыктар, акыркы жылдар кылымга тете жылдар болду. Өлкөбүз улуттук кайра жаралууга багыт алды. Зор саясий өзгөрүүлөр орун алды. Кыргызстан дүйнөгө демократиялык өлкө экендигин далилдеди. Экономикада, социалдык чөйрөдө тарыхый ири долбоорлор ишке ашты. Бүгүн болсо эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекет башчысы өз ыктыяры менен таза шайлоонун негизинде бийликти өткөрүп жатат. Атамбаев Алмазбек Шарсенович зор эрки менен өлкөбүздө жаңы саясий маданиятты калыптандырды. Кийинки муундарга үлгү болгон кадам жасады. Көптөгөн башка мамлекеттерге кыргыз элинин эркиндикке болгон умтулуусун даңазалап, чыныгы демократ, улуу инсан экендигин дагы бир ирет дүйнө жүзүнө далилдеди. Өз тарыхыбызга, маданиятыбызга, каада салттарыбызга, элдин ишенимине таянган бийликти түптөдү. Мекенине эмгегин арнаган, Кыргызстанды өнүгүү жолуна алып чыккан
урматтуу Алмазбек Шаршеновичке тазим кылып, элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Siz başta bergen Kırgız köçü öz yolun ulayt. Kırgızstanımızga, elibizge aruu tilek, adal mehnat менен ötöp bergen ak kızmatığınız, erdiginiz, akılman körөгөчтүгүңүz üçün siz Kırgız Respublikasının batırı, en jogorku артыкчылык darajасы Ак Шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Sizge elibиздин атынан чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушу жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. Кымбаттуу кыргызстандыктар, президенттик кызматка талапкерлигимди көрсөткөн, мени алдыга сүрөгөн партиялаштарыма, үзөңгүлөштөрүмө ыраазычылык билдирем. Элиме ак ниет кызмат кылуу тилегимди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясына ыраазымын. Урматтуу улуу журтум, кымбаттуу кыргыз элим, өлкөнүн тагдыры ар бирибиздин тагдырыбыз. Сиздердин ишенимиңиздерди актоо, элиме кызмат кылуу менин өмүрүмдүн маңызы болуп калды. Бүгүн мекенимдин тагдырына жоопкерчилик алып жатып, айтар сөзүм, мен үчүн бийлик бул эл жерибизге кызмат кылуу, мекендештерибиздин жашоосун жакшыртуу, Кыргыз мамлекетин бекемдөө. Мен парламентаризмди колдойм, президент катары Конституцияда аныкталган милдеттеримди так аткарам, эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм. Кадырлуу калкым, Кыргызстанды мекеним деген ар улуттун өкүлдөрү, мекендештерибиз, боордоштору жана тилектештерибиз, далай тар жол, тайгак кечүүлөрдөн чогуу өтүп келатабыз. Соңку 50 жылда 3 ирет улут аралык жаңжал чыккан. Ошондуктан ар бирибиз өз үйүбүздө, көчөбүздө, айыл шаарыбызда тынчтык үчүн жоопкербиз. Биздин милдет улут аралык ынтымакты ширетип, бири-бирибизге болгон сабырдуулук менен аяр мамилени сактоо. Өлкөбүздө тынчтык менен эл ынтымагын өзүбүздөн башка эч ким камсыз кылбайт. Дорогие соотечественники, народ Кыргызстана состоит из представителей более 100 этносов. В нашей стране не должно быть деления по национальному или региональному признаку. Я против любых проявлений национализма, регионализма, трайбализма и клановости. Я не допущу этого в системе государственного управления. Сегодня мы строим современное общество, где каждый гражданин будет чувствовать себя нужным в родном Кыргызстане, беречь родину и служить ей. Интересы страны должны быть дороже всего. Присяга, которую я дал сегодня, это присяга верности стране и Конституции, которая определяет Кыргызстан как суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство. Уважаемые кыргызстанцы, основными направлениями во внешней политике, как и прежде, будут защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития страны. Кыргызстан продолжит активное участие в международных делах
и интеграционных процессах по линии международных организаций и региональных структур, как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и Евразес. Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией будет укрепляться. Отношения с Китайской Народной Республикой будут углубляться в духе добрососедства и стратегического партнерства. Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности истории, культуры и духовных ценностей. При этом отношения должны развиваться на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Будет продолжен тесный диалог со странами Европейского Союза, а также азиатскими государствами, в частности, с Японией, Республикой Корея, Индией, Монголией, Ираном, Пакистаном и арабскими странами. Планомерно будет развиваться сотрудничество с Турцией и США. Урматтуу кыргызстандыктар, биздин максатыбыз так жана анык. Өнүгүү жолубуздан тайбай, Кыргызстанды жашоого жана инвестицияларга ыңгайлуу, эркин, укуктук жана күчтүү мамлекет кылабыз. Жакынкы жылдарда биз керектечү эмес жаратман экономикага ээ болушубуз зарыл. Экономикалык өнүгүү, адамдык ресурс жана билим берүү менен тыгыз байланышта. Дүйнөдөгү атааңдаштыкка туруштук берүү үчүн билим берүү сапатын жакшыртышыбыз керек. Балдарыбыз заманбап технологияларды ийкем колдонуп, көп тилди билүүсү зарыл. Биз жердин кен эмес, билимдин кени менен көтөрүлөбүз. Билим саясаты менин президенттик мөөнөтүмдө приоритет катары таанылат. Биз социалдык саясатка багыт алган мамлекетти түзгөнбүз жана ал багытыбыздан кайтпайбыз. Жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу максатында дээрлик бардык тармакта реформа жүргүзүлөт. Дорогие сограждане, считаю, что правительство должно провести структурные реформы в экономике и обеспечить рост доходов населения. Правительство должно стать мотором реформ. Президент будет их гарантом. Так мы сможем достичь успеха. Локомотивами развития должны стать отрасли, создающие рабочие места, имеющие высокий экспортный потенциал. Кыргызстан должен быть раем для бизнеса. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калкым, бийлик таза болмойун өлкө өнүкпөйт. Коррупция менен аеосуз күрөш башталып, коомубуздун тазаланышына шарт түзүлдү. Эртеби кечпи, уурдун орду түрмөдө деп, эл арасында бийликке чоң ишеним жаралды. Байыртан ата-бабаларыбыз эл башкарып, журт башына көтөрүлгөн уулдарына бир адамды башкарсаң да өзүңдө 1000 адамдык тазалыкты алып жүр деп айтышкан. Жетекчи болом дегендер өзү таза болсун. Ыймандуу бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок деген ата-бабаларыбыздын сөзүн эсибизден чыгарбайлы. Демократиянын эки досу бар. Биринчиси эркиндик, экинчиси жоопкерчилик. Мен президент катары бийликтин бардык бутактарына эң катуу талаптарды коем. Атка минелердин арасындагы коррупция менен күрөшүү менин президенттик мөөнөтүмдөгү эң приоритеттүү багыты. Бул күрөштүн башкы маңызы мыйзам алдында бардыгы бирдей болот. Урматтуу кыргызстандыктар, укук коргоо органдарынын жана сот системасынын айрым иш-аракеттери, коррупциялык көрүнүштөрү коомчулукта сын пикир жаратып жатат. Алар коррупциядан арылып, адамдын, жарандын жана бизнестин кызыкчылыгын коргоону бирден бир милдети катары таанысуу зарыл. Биз соттордун инфраструктурасын жакшыртууга, заманбап технологияларды колдонууга тийишпиз. Ошондо алардын иши ачык болот. Коомчулуктун алдындагы жоопкерчилиги жогорулайт.
Kımbattуу mekendештерим, глобалдык дүйнөдө улут бойдон сакталуу үчүн өзүбүздүн баалуулуктарды өркүндөтүүбүз зарыл. Кайын барбы кыргыз балта чаппаган, кырлар барбы кыргыз сөөгү жатпаган дегендей, элибиз эчен тарыхый сыноодон өтүп, эчен азап тозокту көрдү. Бирок эч качан келечектен үмүт үзбөй, журт башына түшкөн катаал мезгилдерди улуттун духу жана руху менен жеңип келди. Азырда улуттук кайра жаралуу кыргыздын тилин, улуттун маданиятын өнүктүрүүдөн башталат. Бөтөн элдин үрп адатын ээрчибей, өз маданиятыбызды сыйлап, салтыбызды, тилибизди, пээлибизди сактап калалы. Биздин көөнөрбөс тарыхыбыз, улуу мурасыбыз, көркөм казынабыз, өзгөчө маданиятыбыз, манасты даңтлаган эне тилибиз бар. Урматтуу мекендештерим, ар бир жарандын укугун, эркиндигин жана кызыкчылыктарын коргогон элдик президент болом деген аруу тилек максатымды ишке ашырам. Буга менин билимим да, тажрыйбам да, дараметим да, ар намысым да жетет. Алкөл Манас атабыз калайык калкка жаным курман деп өмүрүн арнаган. Мен да Кыргызстан үчүн бүткүл өмүрүмдү арнайм. Элиме, жериме акыркы демим калгыча ак тилден кызмат кылам. Мен үчүн өлкөдөн кымбат. Мен үчүн өлкөдөн кымбат дөөлөт жок. Кадырман халкым, кымбаттуу мекендештерим, биздин улуу тарыхыбыз болгон, буйруса сөзсүз улуу келечегибиз да бар. Азаттыкты кан жанына сиңирген ата бабаларыбыздын үмүт тилегин актап, урпактара гүлдөгөн элин, жерин коргой алган мамлекетти куруп беребиз. Жаратканым Кыргызстаныбызга, элибизге, жерибизге мээримин төгүп, бөөдө кырсыктан жаман көздөн сактасын. Түбөлүктүү бол улуу кыргыз элим, жашасын эгемендүү касиеттүү Кыргызстаным. Кудайым Кыргызстаныбызды колдосун. Рахмат сиздерге. Атамбаев Албазбек Шаршенович. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, урматтуу мекендештерим, урматтуу чет элдик коноктор, 15 октябрда ачык жана эркин шайлоодо көп улуттуу кыргыз эли өзүнүн жаңы президентин шайлап алды. Мына азыр баарыбыз күбө болдук. Шайланган президент урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков ант берип, бийлик символдорун алып, расмий түрдө өз укуктарына толук ээ болду. Мен бул чоң тарыхый окуя менен бүтүндөй кыргыз элимде жана албетте урматтуу Сооронбай Шариповичти куттуктайм. Жаңа жолубуз ак жолтой болсун. Урматтуу мекендештерим, кадырман кыргыз элим, ушуу менен менин президенттин мөөнөтүм соңуна чыкты. Кудайга шүгүр. 6 жыл мурда сиздер мени ушул бийик кызматка шайлагансыңар. Эми тарыхый ченемден алганда 6 жыл тарых үчүн көз ирмемге барабар. Бирок ушу өткөн 6 жыл биринчиден абдан оор болду. Экинчиден баарыңар көрүп турасыңар, өлкөбүздү түп тамырынан өзгөрткөн 6 жыл болду.
Бұл өткен 6 жыл Манас атабыздын бизге өз ұрпақтарына берген насаатын, улуу сөздөрүн жүзөгө ашырган жылдар болду деп айтар элем. Бұл өткен 6 жыл үзүлгөндү, улаган, чачылганды жыйнаган жылдар болду. Чет элдик политологтар, саясатчылар Кыргызстан мамлекет боло албай калды, бөлүнүп кетет, чачылып кетет, жок болуп кетет деген мекенибиз жараткандын жардамы менен, элдин эмгеги менен азыркы күндө Американын эң эски, эң тажрыйбалуу Гэллап фондусунун изилдөөрүнө ылайык эски Советтер Союзунун аймагында жайгашкан өлкөлөрдүн эң керекчи, эң келечектүү, эң туруктуу мамлекет болуп турат. Бул жетишкендиктер үчүн жаратканга рахмат. Акылман, күжүрмөн, сабырдуу, көп улуттуу кыргыз элиме рахмат. Урматтуу менин мекендештерим, эсимде бар, өткөн жылы Үркүндө курман болгон ата-бабаларыбызды эскерип, эстелик куруп жатканда, ошол эстеликке кандай сөздөрдү жазабыз деп башыбыз каткан. Ошондо Кудай жалгап, колума 100 жыл мурун Үркүн күндөрүндө Кытайга качып кетип, азыр да ошол жакта жашап жаткан кытайлык кыргыздардын ыры түшүп калды колума. Анан ошол байыркы ырдан 4 сап алып, агада өзүбүз 2 сапты кошконбуз. Ата бейеттеги эстеликке төмөндөгү саптарды жаздырганбыз. Дүйнөгө ак калпакчан көрүндүк биз, асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз. Чөп болдук, жер тандабай өсө берген, булуттай аалам кездик, чачылдык биз. Кырылып бара жатып, тирилдик биз, бөлүнүп бара жатып, бириктик биз. Айланайын, кыргыз элим, мекендештерим, ушул саптарды негизи ар бир кыргыз жараны өзүнүн жүрөгүндө сактасын. Эсиңизде бардыр, ошо 2 сентябрда Үркүндө өтүп кеткен ата-бабаларыбызга мемориал ачып, Куран окудук. 3 сентябрда болсо, кыргыздын эски салты боюнча ата-бабаларыбыздын ашын өткөрдүк. Аламан байгеси менен, көкбөрүсү менен, күрөшү менен, ошол 3 сентябрда ачылган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жер жүзүндө жашаган элдердин көбү көрдү. 800 миллиондон ашык адам көрдү. Байыркы кыргыз элин көрдү. Бейиштей болгон кыргыз жерин көрдү. Бүт дүйнөгө биз барбыз, биз кыргыздарбыз дедик. Кандай кыргындар башынан өтсө да, кандай карашалы окуялар болсо да, байыркы кыргыз эли бар дедик. Урматтуу мекендештерим, кыргыз көчү өз жолун тапты. Бирок унутпайлык, бул жолду кыргыз элинин жаркын келечеги үчүн өзүнүн канын да, жанын да аябаган, өмүрүн берген жигиттерибиз ачып берди ушул жолду. Акса окуясында, 7 апрель окуясында курман болгон, жаракат алган жарандарыбыз, эр жигиттерибиз болбогондо кыргыз көчү дагы эле өзүнүн жолун таппай адашып жүрмөк. Муну эч качан унутпайлык. Эч качан унутпайлык. Дайыма ошол курман болгон жигиттерибизге таазым этип жүрөлүк. Урматтуу мекендештерим, миңдеген жылдар бою кыргыз эли өзүнүн эгемендүү кыргыз мамлекети жөнүндө еңсеп, тилеп келген. Миңдеген жылдар бою ата-бабаларыбыз өз эли, өз жери үчүн канында, жанында аябаган. Канында, жанында аябаган. Бел бар бекен кыргыз сөөгү жатпаган. Сай бар бекен кыргыз каны акпаган. Бел бар бекен
қырғыз сөгі жатпаған. Сай бар бекен, қырғыз қанақпаған. Мұны ұнытпайлық. Егеменді қырғыз мамлекеті үшін ар біріміз башыбызды құрмандыққа салғанға даяр болушыбыз керек. Егеменділікті көзімізді сақташыбыз керек. Антпесек бізді ұрпақтар да Құдай да кешірбейді. Құдай да кешірбейді. Уважаемые сограждане, кыргызстанцы, уважаемый президент Сооронбай Шарипович, дорогие зарубежные гости, представители иностранных посольств, организаций, вы знаете, что в результате прозрачных и конкурентных выборов народ Кыргызстана избрал своим президентом Сооронбая Шариповича Жээнбекова. Я искренне поздравляю Сооронбая Шариповича с избранием на пост президента, и я верю, что Сооронбай Шарипович достойно продолжит избранный Кыргызстаном путь на развитие и процветание. Крепкого здоровья и счастья вам, уважаемый Сооронбай Шарипович, мужества, терпения и, конечно же, удачи. Конечно же, удачи. Новый президент Кыргызстана вступил в свою должность. На этом моя работа в качестве президента закончилась. И я хочу выразить огромную благодарность, огромную признательность всем гражданам Кыргызстана, всем моим единомышленникам за ту огромную поддержку, которую я ощущал все эти годы. Я хочу выразить также благодарность своей супруге, экс-первой леди, и своим детям, сыновьям и дочкам, которые сделали все, чтобы как-то не бросить тень на мою репутацию, потому что это было очень важно в эти годы. Я благодарен также всем нашим друзьям, международным партнерам, организациям, донорам, институтам и, конечно же, тем странам, которые все эти годы оказывали нам громадную помощь, в том числе громадную грантовую помощь. И благодаря этой поддержке и благодаря терпению и трудолюбию народа Кыргызстана нам удалось осуществить очень много важных реформ за это время. И главное, нам удалось установить в стране мир и стабильность. Страна прошла за это время очень суровые испытания. Но эти испытания только закалили нас. Мы стали сильнее и крепче. И по прошествии 6 лет мы можем твердо сказать, мы прошли этот очень трудный путь, переломный путь в истории современного Кыргызстана. И мы сегодня можем сказать, что Кыргызстан сегодня это по-настоящему независимая страна. По-настоящему независимая страна. Было много хорошего сделано за прошедшие 6 лет, но и многое из задуманного я не успел сделать, не сумел сделать. Да и практически, вы знаете, спокойно работать мне дали только последние 2-3 года. И простите меня, если я не оправдал ваши надежды. Простите меня. Но я стремился всегда сделать жизнь кыргызстанцев лучше, легче. Старался быть честным и перед народом, и перед Богом, и перед своей совестью. И я спокоен за будущее нашей Родины, потому что уверен, что Кыргызстан уже никогда не вернется в прошлое. Наша страна теперь будет двигаться только вперед. И у людей есть тоже и вера, и уверенность в этом. И я верю, что уважаемый Сооронбай Шарипович продолжит проложенную всеми нами вместе дорогу к будущему нашей страны, продолжит курс на мир и стабильность,
курс на демократическое, открытое государство с сильным гражданским обществом, я уверен, что Сооронбай Шарипович будет работать честно и справедливо. Честно и справедливо. Я всегда верил в мудрость нашего народа и убедился в этом на прошедших президентских выборах. Прощаясь, я хочу еще раз сказать всем вам спасибо за доверие, которое оказали, когда избирали президентом, и за эту поддержку, которую вы мне оказывали все 6 лет. Будьте счастливы. Граждане Кыргызстана заслуживают счастья. Счастье жить в мирной и развитой стране. Счастье мирно воспитывать детей и уверенно смотреть в будущее. Я горжусь народом Кыргызстана, гордым и свободным. Я горжусь, что живу в Кыргызстане, маленькой, но чудесной стране. У Кыргызстана прекрасное будущее, и мы вместе будем строить это будущее, потому что мы можем быть счастливы только в этой стране, на нашей родине, в Кыргызстане. И вместе мы сможем. Вместе сможем. Урматтуу мекендештерим, урматтуу менин мекендештерим. Мен сөзүмдүн башында айткандай, 6 жыл тарыхый ченемден алганда көз ирмемге барабар, Бирок мен үчүн бул 6 жыл эми чейрек кылымга барабар болду да, ачык айткан, андан көп болбосо эле. Эми албетте ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет көп нерсе колмон келбей калды, убакыт да жетпей калды. Анткени билесиздер, болгону акыркы 2-3 жылдай стабилдүүлүк келип, тынччылык келип, ынтымак келип иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Бирок болбой эле өкүнөм, айрым убадаларымды, ойлорумду жүзөгө ашыра албадым. Ал үчүн кечирим сурайм, айланайын кыргыз элим. Кечирип койгула мени. Бирок толук ишенем, кыргыз көчү жолун улантат. Жаңы президентибиз, урматтуу Сооронбай Шарипович, чогуу баштаган иштерибизди аягына чыгарат. Таза жана адилеттүү ажоо болот. Таза жана адилеттүү ажоо болот. Абдан толкунданып атам. Урматтуу мекендештерим, айланайын кыргыз элим. Эми сөзүмдүн аягында уруксат берсеңер, мен ушу Сооронбай Шариповичке досума өз батамды берейин. Өзүм жаштым элем, өзүм окуп берейин, адашып кетпей, толкунданып. О жараткан, кыргыздын жаңы ажоосун кырсыктын баласынан сакта, душмандын заласынан сакта, дос көрүнүп кас болгондон сакта, жанында жүрүп өч болгондон сакта. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бак дөөлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун, жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун. Жараткан ар дайым сени колдосун, аман бол, бактылуу бол Соке досум. Элибизге ак жолтой ажо бол Соке досум. Амин. Амин. Жараткан элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришүү аземи аяктады.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, Кыргыз Республикасынын конституциясы алынып чыгарылсын. Алгач бардык кыргызстандыктарды ар бир мекендешибизди бүгүнкү Кыргыз Республикасынын тарыхындагы өтө маанилүү күн менен куттуктайбыз. Коомдук биринчи канал Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун расмий кызматка киришүүсү, башкача айтканда инаугурация салтанатынан түз алып берүүнү улантабыз. Аздан соң президент Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев мына Чыңгыз Айтматов проспектиси менен ылдый түшүп жогорку кеңештин имаратына келери күтүлүүдө. Биз бүгүн бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп жаткан мамлекетибиздин тарыхындагы маанилүү ары орчундуу окуяга күбө болуудабыз. Президенті, Құралды күштерінің башқы қолбасшысы, Ұлттық гвардия Қырғыз Республикасының президентінің қызматқа кіріші салтанатты әдеміне түзілді. Ұлттық гвардияның қолбасшысы, гвардияның полковнигі Қарасартов. Урматтуу инилерим, балдарым, аскерлер, кызматыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Куралдуу күчтөрүнүн жаңы башкы кол башчысы менен барыңыздарды кыргыз элин куттуктайм.